Айт намаз аянтта окулат туугандар. Раматылык чубак устазыбыз күйүп кеткен го байкуш кайран киши. Айт намаз окулган жерлерде мечит деп айтылынбайт, мусалла деп анткени айт намаз мечиттерде сүннөт боюнча окулунбайт, ошол жалпы элче окулган аянттарда окулунат. Биздеги мына булашатта окуп атканыбыз эң чоң сүннөт ушул. Эң чоң сүннөт. Биз мечитте окуп аткан атайын принцип үчүн окубайбыз. Анткени жума менен жамааттын айырмасы болуш керек умматты бир тууганым. Эгер мага койсо көк жарды калтырып, биякта ак мечит, көк мечиттин баарын жаптырып, айт неме жамаат намазга. Анан касини калтырып, анан калгандарын жаптырып, централь мечитте калтырып, анан эле аянт окутат элек. О, Ленинградский калтырыш керек. Азыр бизде жума окулганын баарында айт окулуп атат. Мына ушул эмне жакшы эмес маселе. Адамдар эмне көбүрөөк болуш керек. Ал эми жаңы конуштардагы майда мечиттердин бардыгын айт намазга жаптырыш керек, дагы бардыгы булошатка же чоң мечиттерге келгенге эмне аракет кылыш керек. Таиф шаарында адамдар 4 жакка чыкты, бизди да ошентип бөлүп коюш керек. Мына регион, мына тарапка, мына регион, бу тарап калганын баарын бул жакка кел десе, ошондо адамдарга мусулмандардын көп экендиги, күчүнүн бар экендиги ачыкка чыгып билинет. Мен өзүмө милдет катары сезем, ар бир сабакта чубак устазды эскерүүнү. Жок дегенде бир ирет, анткени бул ошол шүгүр келтирүү болот. Ата бабаларыбыз айтат, бир ичкен кудугуңа бир жерден бир дамсызсаң 7 рет салам берип өт дейт. Ошо окшогон ичкен кудугуңа түкүрбө дейт. Диндеги атабыз Байкуш Раматылык устаз биз 11 классты бүтүп Ислам университетине келгенде, 1-курс аяктап атканда устаз мугалим болуп келип калды. Фатва бөлүмүндө иштеп аткан, эми исламскийге кирейин деп аткан. Не айлык дейсиз? Жарган молда адам не айлык алат эми жарган? Өзү үй бүлөсү жаңы отурукташкан, үй шарты ордуна келе элек, бирок бизди окутуп, студент өзү башынан өткөн, биздин курсагыбызды кампыйтып, тойгузуп, самса жана башка нерсе менен анан сабак берет эле байкуш. Кээ бир күндөр үйүнө барбай, ошол үйүнө барбай, кийимин жамынып ошол жерде уктап калат эле суроолор көп келсе. Анткени аманатты сезген адам. Аманатты бул дүйнөдө эмес, Аллахтын астында антип жооп берем деп сезген адам. Ар бир өзүнүн түпкүрүбүздө ошондой ой келсе, биз бактылуубуз туугандар. Ошентип өмүрүн коротуп бизге сабак берген. Демек, жок дегенде бул эң минималдуу түрдөгү ыраазычылык, шүгүрчүлүк ушул болот. Устазды эскерип коюу. Устазыбыз какшап кеткен. Орто Азия мамлекеттеринин ичинен бир гана бизде жалгыз аянтчада ушул сүннөткө ылайык айт намаз окулуп келе жатат деп. Мен билем, мамлекетте ойноп аткан жок ал өкүмдү коопсуздук менен азыр күч алып атат, тиякта экстремизм башка күч алып атат. Бирок мамлекеттин колунан келеби коопсуздукту камсыздап берүү? Иншалла колунан келет. Мусулмандар ошол нерсе ишке кайрадан жанданып ашуу үчүн биз дагы жардам беришибиз керек. Экстремизмге кирбеш керек. Радикал болбош керек туугандар, бул дин душмандардын чыгарганы. Ислам дини сабаттуулуктун дини 14 кылымдан бери суюлбай уланып келген, эртең кыяматка чейин уланат. Анткени бул дин Алланын дини. Бул биздин динибиз эмес. Бирөө убактылуу күчү келип динди эч качан баса албайт, динди эч качан төмөн тебе албайт. Бир убакыт акыйкат суюлушу мүмкүн, бирок Алланын дини дайыма жогору турат. Бул Орто Азияда бизде гана сакталган. Ошон үчүн биз мусулман катары, намаз окуган катары биз да салым кошуш керек. Балдарыбызды туура эмес жерге жөнөтпөш керек. Сиз Бишкектен Көлгө, Ошко, Жети областка балаңызды ишенбеген бирөөгө кошуп жөнөтө аласызбы? Жөнөтө аласызбы? Акылы жайында болгон адам жөнөтпөйт. Эмне үчүн илимде карап жөнөтпөйсүз сиз? Эмне үчүн акыйдасына, мазхаб карманганына, илимге, акыйкатка дал келгенине каралбайт? Ошон үчүн мусулмандар катары биз дагы ошол коопсуздукка, мамлекетти сыйлаганга, үммөттү сыйлаганга ынтымактуулдук салым кошолуп, өз кезегинде буюрса мен үмүт кылам. Иншалла мен үмүт кылам. Кудайым буюрса, алдыңкы айт намазда бизде айт намазды окулат кайра деп. Анткени бул Орто Азияда кармалган багыт болчу. Коопсуздук сакталуу менен биргеликте Кудайым буюрса. Сөз мына ушул жерден чыгып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айт намазды окуп бүтүп кетип бара жатып деген сөз. Мен жөндөн жөн айтып аткан жокмун бул маселени. Айтып коюш биздин милдет тууган.